Микрофон. Ассаламу алейкум. Иманнуру Кадырбеков. Урматтуу өкмөттүн президенттин өкүлү. Менин маселем Белес автобусу боюнча. Мамлекет башчыбыз Белес автобусу чыкканда барып, көрүп, айдап, анан өзүнүн оозу менен айткан. 10 автобус алабыз. Анан көрөбүз, ошондон кийин анан серийный заказ беришибиз мүмкүн дегендей мааниде. Президенттин сөзү бул шамалдын ышкырыгы эмес. Арадан бир топ өткөндөн кийин мэр айтып атат Бишкектик. Биз карап көрдүк, андай экен, мындай экен, атаңа бар, энеңе бар, албайбыз депчи. Дүйнөдө жакшы автобустар көп, анан булар кол менен топтойт экен, эмне менен топтосун? Мамлекетчи завод куруп бербесе, бир жабдык сатып бербесе, күнү-түн укташпай байкуштар чөнтөгүнөн акча чыгарып, ошол автобусту чыгарды эле. Бул жакта жанагы кредит алып, чет өлкөдөн автобус алып келебиз дегенде дагы мен бул маселени көтөргөмүн. Өлкөнгө кетип калбасын, акча өзүбүздө калсын. Бул жакта автобус чыгып атат, ошону алгыла дегенде оозун толтуруп айткан, ага башка бюджет берилет, андан биз автобус сатып алабыз деп. Бул сөзбү же сөзбү? Кыргыздын бир сөзү бар. Сөз өлгүчү өзү өлсүн деп. Бул жерде өзүнүн сөзүн өлтүрүп атат, бир, президенттин сөзүн өлтүрүп атат, эки. Мамлекет жардам бербесе өндүрүш кантип өсөт? Биз жакында эле бир сыймыктанып басып калдык эле, өзүбүздөн автобус чыкты, кыргыздардагы жөнөкөй эле эмес экен деп. Президентибиз бир өлкөгө барып келгенде өзү айткан. Аларды көрүп суктандым, бардыгы чыгат экен, бизде тиш чукугуч да чыкпайт экен деп. Мамлекеттен жардам болбой, ишкерлерибиз өздөрү ушундай иштерди кылып атса, келип алып туруп, бүткөн ишти сындагандар көп, бышкан ашты жегендер көп. Мереке өзгөчү. Бүт Кыргызстандын темир усталарын бириктирип койсо бир автобус жүргүзө албайбыз, бир араба жасай албайбыз. Анан келип алып туруп сындап атат. Барып көзү менен да көрбөптүр. Проблема ошондо. Министрлер отурат, мэрлер отурат, бирок маселени бир кабинетте отурган же бир эже чечет, же бир аял чечет, же бир эркек чечет да. Ошондо карап коюңуз. Мен талап кылам, маселени керек болсо көтөрөлү. Белести да чакырабыз, мэрди да чакырабыз, президенттин өкүлүн да чакырабыз бир комитеттин деңгээлинде. Мындай сөзүн угуп көргүлө. Кымбат экен деп атасыңар. Кымбат болот да. Серийный выпуска чыккандан кийин азаят. Варшаванын мэри Салариси сатып алган, ошондон кийин Саларис иши жүрүп кетип 10 жылда канча деңгээлге чыкты. Ушул маселени киргизиңиздер, мен талап кылам, сатып алсын. Президенттин сөзү эки болбосун.